Ош шаарынын экологиялык абалын жакшыртуу жана жашыл аянттарды кеңейтүү боюнча коомдук талкуу өттү. Анда Курманжан Датка көчөсүндөгү картайган бак дарактарды кыйуу маселеси көтөрүлдү. Коомдук угууга шаар тургундары, кала бийлигинин, жарандык коомдун өкүлдөрү жана экологдор, адистер катышты. Бир бак дарак кыйылса биздин жүрөгүбүздөн баягы өтөт да бул нерсе. Бирок баягы иш айып калган авариялык жактан кооптуу дарактар Бишкекте адам өлүмүнө чейин алып келбеди. Шаардын ичинде бардыгыбызга эле белгилүү болгондой, көп жылдардан бери баягы буталып, баягы ооруган дарактар көп да. Аны баягы адистер эле эмес, мындай жөнөкөй жарандар дагы көрүп, мындай карап туруп эле оору экен, оору окшойт деп мындай божомолдоп айтса боло тургандай эле болуп көрүнүп турат. Ошол себептен бүгүнкү күндө ошол ооруга чалдыккан, андан сырткары баягы авариялык абалдагы дарактарыбыз көп шаардачы. Биз ушул баягы коомдук угууда дагы булардын демилгесине колдоо максатында айта турган сөздөрдү айтайлы, кеңеш бере турган болсо кеңешибизди берейли деген максатта келдик. Биз бул демилгени колдойбуз, себеби дегенде ушул оорулуу дарактар бул бир эле өзүнө эле эмес, башка дарактарга дагы оорулар жугат да. Бул аны кыйып жок кылбасаң, бүгүнкү күндө баягы дарылаганга ошол жашыландыруу чарба комбинатында мындай мүмкүнчүлүк деле жок болуш керек. Ошол себептен азыр жанагындай жетилген чоң көчөттөрдү, баягы стандарттагы көчөттөрдү алып келип эге турган болсо аябай жакшы болот. Мынау Ош шаарындагы дарактардын жанагы зеленкоздун балансындагы бир санын эч билбей эле койдум да. Кээде бир 60-70 миң дешет, эми азыр 100 миң деп атышат. Буларды мен айтам да, андан эселеп көп го десек, булар баягы бир жагын карасаң мыйзам нормалары ушундай да. Көчө-көчөдөгү булар уход кылып асырай турган дарактардын гана санын айтып атышат. Мисалы көчөлөр, аллея, парк дегенде. Кородогу баягы же болбосо алар мапка карайт деп койчу. Мап деле шаарда мындай карагандачы. Ошондуктан бизде 100 миң деген дарактар турат. Жакшы жери мына ошол парктарда, скверлерде баягы бийик ноодалуу дарактар мындай формовкага кириптер болгон жок да, токолдонбой калды. Биз эң негизги көчөлөрдөгү дарактарды мына ошол формовка десе жанагындай токолдогонду түшүнүп алып, ушунун кесепети менен 30 жылдан бери дээрлик күрөшүп келатабыз. Мындай дарактар, мен жана айтып атпаймынбы, ооруга, илдетке кабылган, мына бул 90% дарактарыбыз ошондой болуп калды. Керек болсо мындан көбүн алыш керек. Бирок алганын ордуна ошо 2 эсе жок дегенде бак дарактарды отургузууну дагы унутпашыбыз керек. Интербилим коомдук уюмунун Оштогу жетекчиси Гүлгакы Мамасалиева шаарда коркунуч жараткан дарактарды кыйыш керектигин айтып, бирок дарактарды алмаштырууда тийиштүү эрежелердин баарын сактоого чакырды. Мындан сырткары шаардагы дарактарды тизмеге алып, ар биринин маалыматын тактоо зарылдыгына токтолду. Талкуулоо негизи бул основной документтерди талкуулоо болуш керек да. То есть эрежелер, кантип эскилер алынат, жаңылар курулат. Анан кийин жанагы инвентаризация демесин, программасын талкуулайбыз деп ойлогом да менчи. Мындайча айтканда, дарактарды жок кылуунун алдында, ар бир дарак счётто да азыр дарактар жок кылуунун алдында Зеленхоз өзү бул дарактарга номер берип, полностью инвентаризация кылып, анан кийин ушул, например, 56-чы дарак кыйылып атат десе, биз барып 56-чы даракты көрөбүз да. Азыр эми 560-ын ичинде кайсы дарак кирет, кайсы жерде алып турат, чириген чирибегенин элдер барып карабайт да, туурабы? Чындап чириген чирибегенин азыр элдер мына жерде кашаа болуп туруп, ушуну чындап алып салып туруп, буну албаптыр дей албайт да. Анан жанагы эрежесинде дагы жазылыш керек эле да, жана кыйылган дарактар эмне болот, алардын тагдыры кандай болот. Бул жылы Курманжан Датка көчөсүндөгү 1000ден ашык дарак түп тамыры менен алына тургандыгы айтылды. Биринчи этапта Алишер Навай көчөсүнөн Абдыкадыров көчөсүнө чейинки аралыктагы 560 түп дарак алынат. Анын ордуна клеон көчөттөрү тигилет. Экинчи этабында болсо Абдыкадыров көчөсүнөн Сүйүнбаев көчөсүнө чейинки аралыктагы 908 түп дарак кыйылып, анын ордун штамп деп аталган дарактын 1200 көчөтү отургузулат. Азыр өкмөттүн токтому чыгат. Анан биз азыр комиссия жумуш топ түздүк. Булар ошол
айтып атпайбы кээ бир коомдукка келгендер процедурасын биз көргөн жокпуз дечи. Процедурасы мындай. Азыр ошол биз атайын Ош мамлекеттик университетинин адистерин чакырдык. Алар ар бир дарактан анализ алат. Анализдин негизинде ал ошол лаборатория аркылуу сунуш берет. Могу дарак оорулуу, могу дарак мончо гана пайыз кычкынтек иштеп чыгып атат деп ошон үчүн ар бир дарак боюнча баягы илимий негизде жана атайын лабораториянын негизинде жыйынтык чыккандан кийин биз азыр дарактарды сүйлөшүп койдук. Өзбекстандан, Россиядан, Кытайдан себеп дегенде бир көчөнү мисалы үчүн клён кылып, бир көчөнү акация кылып, бир көчөнү ушундай аркы дарактарды өстүрүп, ошту ар түрдүү биологиялык ар түрдүүлүккө апарайлы депчи. Маалыматтарга караганда Ош шаарындагы бак дарактар ушул күнгө чейин инвентаризация боло элек. Жашылдандыруу чарба комбинаты шаардагы дарактардын саны 100 миңге жакын экенин билдирет. Гүлжан Ажиматова, Муслимбек Ахметжанов, Ош шаары.